Жалал Абад облусундагы Токтогул району эл аралык маанидеги Ош-Бишкек автотрассасы өлкөбүздү электр энергиясы менен камсыздаган Токтогул ГЭСи, суу сактагычы, айыл чарбасы, даамы жана пайдалуу элементтери менен баарынан алдыда турган бал, эң башкысы таланттары менен даңазалуу. Эми ошолордун арасынан балдар ынтызар болгон, ар түрдүү өнөргө шыктандыра турган самалык улам ишин өргө тартып келет. Мына ушул тар бөлмөлөрдө кең ааламга чыга турган искусствого чейир бар. Райондо 97 жылы баштаган экенбиз. Ушул бий иримин баштап, кызым Роза көз атайын баштап түптө баштадык эле. Алгач албетте кыйынчылыктар болбой болгон жок. Анткени бий мына өзүңүздөр бир аз маалымат алгандай эле бул бийде негизинен адамдын өзүнүн угуу сезим, музыкалык ритм, слух, жөндөм болбосо болбойт экен. Анткени бирөөнө табигат жөндөм берет экен, бирөөнө бербейт экен. Мен айтам, ошол тандап алып атканда окуучуларды. Бул табиаттын өзүнөн депчи, бирөөгө берет мындай жөндөмдү, бирөөгө бербейт дегендей. Ошон үчүн татаал да бир топ. Татаалдыгына карабай баштадык. Кызыккандар көп негизинен. Эң жакшы жери буга өзүңүз айткандай руханий байлык, өзүнө ушундай музыка менен бирге дене түзүлүшүн, ден соолукка пайда, өзүнүн жашынакай алып жүрүү, түз алып жүрүү бул балдар үчүн аябай, деги эле аябай ден соолукка керектүү. Токтогул райондук балдар чыгармачылык үйүндө англис, орус тили, комуз, сүрөт, бий, айтор 10дон ашык ийрим иштейт. Ал эми бул жердин жетекчиси жана ыр бий ийрим менен сабак берген музыка мугалими Айнур айже негизги адистиги хореограф болбосо да бийди кое алам дейт. Анткени бул өнөргө шык жөндөмү бар өспүрүмдөр музыканын ыргагын коштогон көркөм кыймыл аркылуу көптөгөн республикалык сынактарга катышып, ийгиликтерге жетишип келишет. Областтык, республикалык конкурстарга катышабыз. Анын ичинде мына Ысык көл досторун чакырат деген Сейтек борбору уюштурган фестивалга жылына катышабыз. Бул мына өткөн жылы гана катыша албай калдык. Мына азыркы кырдаалга карата. Башка жылдарда жакшы даярдыктар менен катышып жүрөбүз. Өзүбүздүн ордубуз бар. Андан сырткары Балажан дагы ушу билим борбору менен биргеликте көп өзүбүзгө керектүү билимдерди ала алды десем болот. Негизинен ушул азыр кызыккандар аябай көп. Биздин негизи залыбыз кичинекей, бирок ушул кичинекей эле залдын ичинде бийлеп атып эле чоң ареналарга чыгабыз. Азыр биздин ошо таң шоола деп аталганбыз. Таң шоола бир топ таанылып калды. Районубуздун ичиндеги жалаң маданий массалык иш-чараларга үзбөй катышат. Айнура Абдрахманова Кыргыз кыз келиндер институтуна 1986-жылы тапшырып, 92-жылы окуу жайды ийгиликтүү бүтүргөн. Атасы бошкой комузчу киши болгондуктан 6-7 жашынан тартып эле комуз чертип баштаптыр. Андан башка да көптөгөн музыкалык аспаптарда ойнойт. Учурда 20дан ашык обон чыгарган кези ал кайрыктар эл арасында ырдалып келет. Комузум өзүмдөн чоң болуп, жана өзбек туугандарыбыздын дутар деген аспабындай колумду жылдырып атып чертип, анан кийин көрүүчүлөрүм болчусо өзүбүздүн эле туугандар ушундай мага кызык болчу да. Ошонун аркасында отуруп баягы ушул музыкалык чыгармачыл адамга айландым окшойм деп ойлойм. Көз жоосун алган көркөм кыймыл эмгек менен гана жаралат. Хореографиянын эрежелерине кылдат мамиле кылуу менен кыргыз бий өнөрүн жаш муундарга үйрөтүп, деги эле чыгармачыл балдарды болсо чакан борборго тартып, улуу сапарга аттандыра турган ушундай куттуу жери бар.